Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүнкү түз эфирдеги берүүбүздө биз өзгөчө ушул COVID-19 вирустук инфекцияга каршы эмдөө иштеринин жүрүшү боюнча сөз кылабыз. Албетте бүгүн биздин студиябыздын коногу бар. Тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде конокто Авазбек Исраев, Баткен районур аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиялоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө байланыштуу суроолоруңуздар болсо, албетте биз менен чогуу болуңуз демекчибиз. Албетте бүгүн сиздерге пайдалуу, жакшы кеңештер болот деген ишеничтебиз. Анда эмесе биз маегибизди баштайбыз. Авазбек мырза, эң алгачкы эле суроону ушул бүгүнкү күндө ушул COVID-19 оорусу боюнча акыркы күндөрү мындай басаңдап калгандай эле сезилип жатат калк арасында. Учурда дагы ушул ооруга, ушул вирустук инфекцияга каршы эмдөө иштери бүгүнкү күндө облус аймагында кандай жүрүп жатат? Ошого токтоло кетсеңиз. Биринчи ушул коронавирус боюнча кыскача айтып кетсем, бул коронавирус курамында жана РНК-ны камтыган вирустардын катарына кирет. Бул мурдатан пайда болгон 1960-жылдары эле пайда болуп туруп, ушул бир канча түрлөрү бар да. Азыр кайра ушул COVID-19 чыккандан бери дагы жаңы бир штаммдар кошулду да. Мисалы айтсак, биринчи чыккандарда альфа, бета, гамма, дельта, омикрон чыгып атат жаңы түрлөрдөн. Анан стелс деген түрлөрү дагы чыгып атат. Бул оору негизинен бул сасык тумоо ооруларынын бир түрүнө кирет. Сасык тумоодо кандай симптомдор боло турган болсо, ошол симптомдор ушул ооруда дагы бар. Айырмасы күчтүүрөөк өтөт ошол симптом, же болбосо күчсүзүрөөк ошентип айырмаланат. Негизинен бул жерде дене табы көтөрүлүп, курук жөтөл болуп, тез чарчоо бул негизи симптомдордун бир немеси болот да. Дене табы көтөрүлгөндө башка ушул респиратордук ооруларга караганда 37,5-38ге чейин эле көтөрүлөт да, айырмасы ушундай болот. Бүгүнкү күндө ушул ооруду алдын алуу максатында ошол эмдөө иштери жүргүзүлүп келет облуста. Тактап айтканда, Баткен облусу боюнча бүгүнкү күндө биринчи дозаны алган жарандар булар 121.850. Башкача айтканда, ушул 66% ала турган, эмдөөдү ала тургандардын 66%-ын түзөт. Экинчи дозасын алгандар 93.689. Бул биринчи дозасынан кийин экинчисин ревакцинация деп коет, кайрадан ошону алганда. Бул болсо 50% түзөт. Үчүнчү доза бул бустерный доза деп коет. Ошол иммунитет узагыраак болуш үчүн ошол бустерный дозаны алып коет. Бул 17.541 адам бүгүнкү күндө ушул эмдөөнү алган. Эми ушул алдын алуу иш-чараларды жүргүзүп, ушул республика боюнча 2023-жыл кээ бир район шаарларда ушул дагы эле бүгүнкү күндө да катталып аткандыгына байланыштуу үзгүлтүксүз ушул бүгүнкү күндө ушул эмдөө иштери жүргүзүлүп келет. Эмдөө иштери негизинен бүгүнкү күндө ушул вакцинанын Pfizer деген түрү бар. Ушул мамлекет ошону сатып келип туруп, бүгүнкү күндө ошол вакцина менен алса болот. Дагы эле болсо, салыштырмалуу, жылдын башка салыштырмалуу адамдар келип, ушул эмдөөдү алып, өзүнүн ушул алдын алуу иш-чараларды алар дагы жүргүзүп келүүдө, иш жүрүп атат негизинен. Ушул акыркы күндөрү ушул Баткен облусунун аймагында ушул март, апрель, май айларында ушул дарт менен катталган жарандардын саны барбы бүгүнкү күндө? Канчага жетти? Акыркы күндөрү бизде катталган учурлар болгон жок. Башка областтардын кээ бир баягы чоң шаарларда катталган менен бизде катталган жок андай оорулар. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү күндө ушул COVID-19 каршы эмдөө иштерини мындай дагы да күчөтүү боюнча сиздердин кызмат тарабынан дагы кандай иштер жүрүп жатат? Мисалы, биздин билишибизге караганда ар бир мекеме ишканаларга барып дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол мекеменин кызматкерлерине жеринде вакцина берген учурларды да кездешип калды. Бүгүнкү күндө ушундай иштер дагы да уланып жатабы? Эми башка облустарда, ушул республиканын башка областтарында катталгандан кийин биз албетте баягы алдын алуу иштерди жанынан табыз.
бул жылдагыдай эле быйылкы жылдагы ошол өзүбүздүн баягы эл көп чогулган жерлерге барып туруп ошол эмдөөлөрдү сунуштап мунун канчалык деңгээлде эффективдүүлүгүнү анан ошол бул оорудан адам өзүнү гана эмес башка бирөөлөрдү дагы сактап калат деген максатта ошондой түшүндүрүү иштерди жүргүзөбүз бүгүнкү күндө. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалынын түз эфиринде ушул COVID-19 вирустук инфекциясына каршы эмдөө иштеринин жүрүшү боюнча маекке күбө болуп жатасыздар. Биздин көрсөтүүнү улантып барыңыздар, күзөтүп. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан бүгүнкү күндө негизи эле ушул айтып келет да, COVID-19 бул иммундук системасына дагы олуттуу таасир тийгизет дейт да. Ошолго кененирээк толуктоо киргизе кетсеңиз, бүгүнкү күндө ушул вирустук инфекция менен ооруган адамдардын иммундук системасы начарлап калабы, кандай болот? Ковид менен негизи эле өзү башка оорулар менен ооруса дагы, ушул ковид менен дагы ооруса дагы иммундук система начарлайт. Респиратордук, баягы курч респиратордук оорулар менен ооругандачы. Себеби бул жерде ошол вирус менен баягы биздин организм күрөшөт да. Анан кийин мунун дагы бир өзгөчөлүгү, бул вирустун өзгөчөлүгү кайсыл орган көбүрөөк жабыр тарткан болсо, кайсы орган мындай күчсүзүрөөк боло турган болсо ошол жерди барып басат экен да. Мисалы ала турган болсок, дене давлениясы көтөрүлө турган, кан басымы көтөрүлө турган ооруларды ошо кан басымын көтөрүп жогорулатып берип, баягы кант диабетинин дагы ошондой оорулар кайсыл жер баягы күчсүз болсо ошол жерди көтөрөт экен да. Эми иммунитет бүгүнкү күндө өзүбүз дагы толук түрдө изилденип бүтө элек, бирок ооруп бүткөндөн кийин адам бир 6 ай өзүнө келе албай жүрөт да. Бул жашы улгайгандар эмес, орто жаштагылар дагы элечи тез эле сууга өтүп, же болбосо тез эле бир жери ооруп, өнөкөт оорусу болсо тез эле козгоп дегендейчи. Бүгүнкү күндө ошол иммундук системаны дагы бул дагы башка оорулардай эле жабыркатат да. Чоң рахмат. Анан бүгүнкү күндө ушул калк арасында кургагучтук менен ооруган жарандарыбыз дагы бар да. Анан ушул COVID-19 дагы, анан кургагучтук дагы өпкөнү жабыркатат деп айтып калышат да. Бүгүнкү күндө ушул кургагучтук менен ооруган жарандарыбыз ковидти канчалык деңгээлде көтөрө алат? Жок, экөөнү баягыдайча башкача караш керек да. Бул кургагучтукту дагы, бул коронавирус инфекцияны дагы өпкө аркылуу жугат. Өпкө аркылуу жугат, кургагучтук өпкөнү жабыркатат, 95%-тен жогору бул өпкө жабыркайт. Ал эми бунда ковидте кайсыл организм, кайсыл орган бир күчсүз болсо, слабый болсо ошол жерди барып туруп урат да. Мисалы, кан басымды жогорулатыш үчүн бул тамакка кирет, тамактан өпкөгө түшөт, өпкөдөн анан кийин тарап кетет. Сөзсүз түрдө өпкөнү дагы жабыркатат бул дагы эле баягы пневмонияга алып келет, өпкөнүн баягы сезгенүүсүнө, бул дагы эле ушул өпкө ооруларды көбүнчө козутат. Мындан сырткары бизде медицинада одышка деп коет, эмтигүүдө дагы алып келет. Ал эми кургагучтукта болсо эми 95%-дан жогору только ушул өпкөнү жабыркаган үчүн экөөнүн айырмасы ушул жерде да. Анан ушул ковид оорусу мындай жаш куракты деп айтканда, ар курактагы адамдар ооруду да. Бүгүнкү күндө ушул жаш курагы боюнча ооруган адамдарга токтоло кетсеңиз, улгайган адамдар арасында бул оору кандай өтөт? Ошолорго токтоло кетсеңиз. Жаш курагы боюнча биринчи жаштардан баштайын. Жаштар дагы ооруйт, эми бардыгы ооруйт бул неме менен. Иммунитет жок болсо бардык адамдар жабыркайт да бул ооруданчы. Жаштардан биринчи баштасам, жаштар көбүнчө жеңил формада өтөт, же болбосо баягы симптомсуз формада өтөт да. Себеби булардын өнөкөт оорусу жок. Муну жабыркаш үчүн иммунитет буга каршы жок да. Грипп менен аз ооруган болот жаш балдарчы. Буларда бизде баягы оору күчөп кете турган осложнение деп коет, осложнение да аз болот. Билбей эле температурада ковид 37,5-38ге чейин көтөрүлгөндөн кийин кээ бир учурда биз билбей да калабыз да, жаш балдар ооруганынчы.
билбей өтүп кетип калышы мүмкүн. Ал эми орто жаштагылар дагы ооруйт. Андан кийин жашы өтүп калгандар. Жашы өтүп калгандардын көбүнчө жабыркашы бул адам ушул жашка жетип канча жылдан бери жашап жүргөндүгүнө байланыштуу өнөкөт оорууду өзүнө алып алышы мүмкүн, өнөкөт оору менен оорушу мүмкүн да. Ошон үчүн жана башында айтып кеттим эле, ушул көбүнчө кайсыл орган бир күчсүз болсо ошол жер жабыркатат деп. Ошол өнөкөт оорусу бар болгон үчүн ошолорду көбүрөөк жабыркатып, мисалы кант диабети менен ооруп калышы мүмкүн. Мисалы жаңы айтып кеттим, кан басымы жогорула турган оору менен, давление менен ооруй турган болсо, ошон үчүн аларда салыштырмалуу, жаш балдарга салыштырмалуу же орто жаштагы салыштырмалуу буларда көбүнчө катуураак өтөт, оорураак болуп өтөт да. Анан ушул жаш балдар арасында гриппке окшой эле өтөт деп кеттиңиз. Экөөнү айырмалоого болобу негизинен? Кантип айырмаласа болот? Ковид менен грипптин айырмасы жаш балдарда кездешкен. Жаш балдарда биринчи очередь өзү айырмасы бул адамдын дене табынын көтөрүлүшү да. Мисалы, коронавирус оорусунда 37,5 чейин көтөрүлөт, анан 38 чейин көтөрүлөт да. А гриппте биринчи очередь 38 же андан жогору болот да, дене табынын көтөрүлүшүчү. Анан кийин дагы бир немеси, айырмасы жаш балдарда болбойт, бул улгайган адамдарда көбүнчө болот. Эмтигүү көп учурда ушул коронавирусте эмтигүү болот, ал эми гриппте эмтигүү болбойт да. Анан кийин баягы муундар оорушу, бул көп учурда коронавирус оорусунда болот. Ал эми сасык тумоо оорусунда мындай муундар ооруп, мындайча кездешпейт да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул башында көбүнчө байкалып жүрдү. Бизде баягы жыт билүү, даам билүү. Бул коронавирус оорусунда сөзсүз түрдө болот. Ооругандан 2-3 күндөн кийин же болбосо айлыгып атканда, оорудан айлыгып атканда ушул даам же жыт билбей калат да адамчы. Ал эми бул сасык тумоо оорусунда мындай симптомдор болбойт да. Андан кийин дагы бир немеси, коронавирус оорусунда көп учурларда болот. Бул баягы көкүрөктү басуу. Оору көкүрөкчү, ошондой бул коронавирус оорусунда болот, ковидтечи. Ал эми сасык тумоодо мындай немелер болбойт. Андан кийин дагы бир ушул сасык тумоодон өзгөчөлүгү бул ич өтүү. Бизде диарея деп коет медицинада. Диарея коронавируста болот. Ал эми сасык тумоо оорусунда мындай кездеше бербейт да, мындай. Демек ушундай белгилер менен айырмаланат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү күндө ушул коронавирус адамдын нерв системасына да канчалык бир таасир тийгизе алабы? Ошого токтоло кетсеңиз, нерв клеткаларына. Бардык эле оору адам ооругандан кийин нерв боюнча баягы өзү кыжаалат болот экен да. Кыжаалат болгондон кийин сөзсүз түрдө нервге дагы эле бул башка ооруларда эле өзүнүн таасирин тийгизет. Эми бул канчалык деңгээлде тийгизет? Бул оорудун өтүшүнө карап туруп. Мисалы, же болбосо оорудун жаңы чыкканына. Биринчи жаңы чыкканда бардыгы коркконбуз да. Бул оору жаман экен, ушундай экен, бир баягы сыналгылардан же интернеттерден көрүп алып ушундай адамдар өлүп атат экен дегенде уже адамдын нерви уже жабырка баштайт да. Эми ошонун канчалык деңгээлде оор жеңил өтүшүнө карап дагы нерв клеткалары албетте жабыркайт да. Анан негизинде ушул коронавирусту мындай жугузуп албаш үчүн анын жугуу жолдору, анын сактануу жолдоруна дагы кененирээк биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө маалымат катары айта кетсеңиз. Биринчи эле эместа бул оорунун сактануунун биринчи орунга кое турганы бул эмдөө да. Эмдөөдү ала турган болсок, бул эмдөөдүн өзүнүн ар бир вакцинанын эффектүүлүгү бар. Эффектүүлүгүнө карап 98% чейин адамды ушул ковид оорусунан сактайт да. Биринчи очередь ушул эмдөөдү алышыбыз керек. Андан кийин биз ушунун жугуу жолун билишибиз керек да. Кайсыл жол менен жугат? Мисалы, оорулуу адамга жакын барганыбызда, башкача айтканда чүчкүрүп аткан, чөтөлүп аткандан бир аз алысыраак болгондо. Анан ошол эле мезгилде чүчкүрүп аткан, ушул жөтөлүп аткан адамдар өзү бет капты кийип алса, бул өзү эле эмес, айланасындагылар дагы коргойт да.
Андан кейін сөзсүз түрдө колду самындап жууп туруш керек да. Тутканды кармайбыз же дагы бир башка нерселерди кармайбыз, эшиктин туткаларынычы. Ошо кармаганда чай ичердин алдыда сөзсүз түрдө колду жууп турушубуз керек. Үйлөрдү тез шамалдаттырып турушубуз керек. Бул негизинен аба тамчы аркылуу жугуучу, анан кийин жанагы аэрозол болуп туруп шамалды учуп жугуучу, анан контакт болуп туруп ушул предметтерден жугуучу болгондугуна байланыштуу ошол жолун билсек, ушундан жакшыраак сактансак болот да. Негизинен ошол жолдордон сактансак болот. Анан ушул бир эле сактануу жолу ушул эмдөө деп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө ушул биринчи дозасын алып, анан экинчи дозасын албай калгандар кандай болот? Же андай болушу мүмкүн эмеспи? Жок, андай болушу мүмкүн. Кандайдыр бир себептер менен экинчи дозасын албай калса, сөзсүз түрдө баягы канча айлыгына карап туруп да, мисалы биринчи дозаны алгандан кийин бир айдан кийин экинчи дозаны ала турган болсок, 2 ай болуп кеткен болсо, анда сөзсүз түрдө баягы неме менен вакцинанын өзүнүн түрү менен дагы карап көрүш керек. Кайсы вакцина? Мисалы бир айдан 2 айга чейин ала берсе болот деген жерлер да бар да. Ошол вакцинанын түрүгө карап туруп, экинчисини ушул бир ай өтүп кеткен болсо дагы ала бериш керек. Андан кийин 6 айдан кийин же 4 айдан кийин үчүнчүсүн бустерный дозаны ала турган болсо, аны калтырбай алыш керек. Анан дагы бир жакшы жери, адам өзүнө ишенбесе менде иммунитет барбы жокпу деп өзү бир кандайдыр бир акыбалга түшүп кала турган болсо, анда лабораторияларда азыр бүгүнкү күндө текшерип атат. ИФА метод мененчи. Ошол антитела барбы жокпу адам организминде? Иммунитет барбы жокпу ушуларга? Ошону текшертип алса дагы болот. Бүгүнкү күндө биздин Баткенде барбы ошолор? Бүгүнкү күндө Баткендеги бүгүнкү лабораторияларды, Баткен өздөгү лабораторияларды барбы жок билбейм. Бирок бизде 3 тур менен ошону текшерүү бүгүнкү күндө өтүп бүттү да. Ошол 20-жылы, 21-жылы, 22 жылдын аягында болду, 23-тün башында болду. Ошол текшерүү бекер түрдө ушул текшерүү болуп өттү да. Анын жыйынтыгы кандай болду? Аны салыштырып көрдүңүздөр? Ушул эмдөөдөн өткөн менен өтпөгөндөрдүн иммундук системасына. Бизде ооруп туруп баягы иммунитет пайда болду, болбоду, көбүнчө ошол жагга көңүл бурулду да. Мисалы, кээ бир адамдар мен 6 ай мурда ооруганмын деп турган болсо, ошолордун иммунитетине кээ бир адамдардыкы бар экен, 11 болуп атат, кээ бирөөлөрдүкү 6 болуп атат, кээ бирөөлөр ооруса да жок болуп атат. Эми организмдин өзүнө да карайт да, анан жаш курагына да карайт да. Себеби жаш курагын ойногон немеси баягы ролу бу жерде иммунитет ооругандан кийин өзү сакталыш керек да. Бирок бүгүнкү күндө толук изилденип бүтө элек бул жаңы оору болгон үчүн канчалык деңгээлде ушул иммунитет сакталат? 1 жыл сакталабы, 2 жылбы, жарым жылбы деп. Жакынкы күндө ооругандар 2-3 ай болгондордо иммунитети бар болуп чыгып атат. 6 айдагыларда дагы бар болуп атат, кээ бирлөрдүкүдө жок болуп атат. Ушундай эле чыгып атат да жыйынтык. Анан бүгүн ушул коронавируска каршы эмдөө кимдерге болбойт? Кимдер эмдөөдөн өтө албайт? Же баарына эле тегиз болобу? Коронавируска эмдөө биз өзүбүз облус боюнча 167 миңдей адам тандап алынган, ушундай группа болупчу. Ошолорго болот. Анан кийин берде кошулбай калгандар кандай? Эми биз азыр боюнда ооруларга берет деп койсок, эртең ошо кош бойлуу аялдар ушул вакцина болбойт экен дебеш үчүн бүгүнкү күндө боюнда барларга берилбей жатат. Өзү берилсе жакшы болот. Бул башка коңшулаш мамлекеттерде ушул бүгүнкү күндө практикада бар. Алар дагы эле неме болуп алып атат да. Анан кийин кайсы бир острый бир оору менен ооруп турган мезгилде алса болбойт. Андан сырткары иммунодефициттик оорусу бар оорулууларга болбойт. Андан сырткары жаш балдарга болбойт. Калгандарына баарына эле болот. Өнөкөт оорусу барлар, ушул өнөкөт оорусу курчуп турган эмес мезгилде алып, кайра ушул эмдөөдү алып, кайра сактангандар жакшы да өнөкөт оорусу.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакытта сонуна чыгып баратат. Ошондуктан бүгүнкү темабызга байланыштуу биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо сиздин ушул биздин элибизге кандайдыр бир ушул оору боюнча кайрылууңуз болсо мүмкүнчүлүк берели. Бул ооруда биринчи эле максатта бул оору менен оорубай эле коелу, эч ким оорубай эле койсун. Эми ушул ооруду алдын алуу максатта бизде эмдөөдү жандандырсак да, будан да жандандырсак, биз өзүбүздү да сактаган болобуз, жаныбыздагы адамдарды да сактаган болобуз да. Мен кааларым ошол, эмдөөдү толук түрдө алсак, 3 дозасы болсо 3 дозасын толук алып, өзүбүздү да сактасак, башкаларды да сактасак. Сизге рахмат, убактыңызды бөлүп, биздин жалпы телекөрүүчүлөргө ушул коронавирус оорусу боюнча жалпы маалымат бергендигиңиз үчүн ар дайым ден соолукта болуңуздар, элдин саламаттыгына кам көрүп жүрө бериңиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүсү соңуна чыкты. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.